Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Камчы Көлбаевдин аялына издөө жарыяланды. 8 августта Бишкектин Октябрь райондук соту маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин аялы Нурия Тентишевага карата өкүм чыгарды. Бул тууралуу маалыматты шаардык соттун басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык райондук сот аны кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыратып, издөө жарыялаган. Эми ал кармалар менен СИЗО 1ге киргизилип, кийин абакка которулат. Ошондой эле сот Тентишеванын мүлкүн конфискациялоо менен бирге 2 жылга чейин ишкердик менен алектенүү укугунан ажыраткан. Буга чейин Көлбаевдин апасына өкүм чыкканы белгилүү болгон. Булак Супер KG. Орусияда улуучулдардын катышуусунда мигранттарга каршы рейд жүргүзүлдү. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттарга каршы ири рейдтер жанданды. Алардын айрымдарына улуучул кыймылдардын да өкүлдөрү катышып жатат. Самара облусунда Ички иштер министрлиги, Росгвардия жана атайын багыттагы отряддын өкүлдөрү биргеликте негизинен мигранттар эмгектенген курулуш, базарларды жана алар жашаган жатаканаларды текшеришти. Орусияга кирүү жана мыйзам бузган үчүн айрым мигранттарга протокол түзүлүп, кээ бирөөлөрүнө мыйзамсыз миграцияны уюштурган деген негизде кылмыш иши козголду. Андан тышкары Роскообщина улуучулдар кыймылынын өкүлдөрү менен бирге өткөрүлгөн рейдтин жүрүшүндө 20дан ашуун мигрант жатаканадан чыгарылып, полицияга жеткирилди. Ошондой эле тинтөөлөр Калуга облусунун Абнинск шаарында жүргүзүлдү. Ал эми Сургутта полиция борбор азиялыктар иштеген дүкөнгө кирип барып, чет элдиктерди колун көтөрткөн бойдон автобустарда салып кетишти. Орусияда март айында Крокус Сити холлго жасалган кол салуудан кийин мигранттарга каршы басым, кысым күч алды. 145 адамдын өмүрүн алган. Ал калабаны уюштурууга шек саналып, теги борбор азиялыктар кармалган. Июль айынын соңунда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугушуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирген. Булак Азаттык. Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев кармалды. Бул тууралуу күч түзүмдөрүндөгү өздүк булактар билдирди. Маалыматка ылайык аны УКМКнын кызматкерлери кармаган. Мамбеталиевдин эмнеге шектелип жатканы азырынча белгисиз. Булак Спутник KG. Алдыда алтын медаль алышыңар керек. Садыр Жапаров коло медаль уткан Ак жол менен өздөрдү куттуктады. 8 августта президент Садыр Жапаров Олимпиадада коло медаль уткан кыргыз балбандары Акжол Махмудов менен Өзүр Жусупбековду телефон аркылуу куттуктады. Коло медаль алсаңар да кыргыз элиңер, Кыргызстаныңар силерди алтын уткандай жакшы көрөт. Ошондуктан көңүлүңөрдү чөгөрүп, башыңарды ийбегиле. Эң негизгиси эли журтуңардын сынынан кетпесиңер болду. Алтын медальдан артык алтын башыңар аман болсун. Спортту жакшы түшүнгөн адам катары айтайын, ар дайым жеңиш эле боло бербейт. Татыктуу жеңиле да билиш керек. Дүйнө жүзү силерди грек-рим күрөшүн көркүнө чыган балбандар катары жакшы тааныйт, сыйлашат. Ошону унутпагыла. 3-орундагы барктуу орун колу алдым деп капа болбогула. Баары Кудайдын колунда, деди Жапаров. Өз сөзүндө өлкө башчы спортчуларды кийинки оюндарга жакшылап даярданып, алтын медаль алышы керектигин айтты. Алдыда дагы кыл чайнашкан беттештериңер турат. Ага да жакшы даярданып, мыктылыгыңарды далилдеп, алтын медальдарды алышыңар керек. Муну баары чыдамсыздык менен күтүп жатат. Силер Баатыр Манастын тукумусуңар. Муну эстен чыгарбагыла, деди Садыр Жапаров. Булак Супер KG. Туркия Израилди сотко берди. Туркия Газадагы геноцид боюнча эл аралык сотко арыз берип, зордук зомбулукту тез арада токтотууну талап кылды. Бул тууралуу түрк басылмалар жазышты. Маалыматка караганда Туркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан Туркиянын Израилге каршы геноцид ишинде 3-тарап катары кошулуш үчүн эл аралык сотко кайрылганын жарыялады.
Биз жаңы эле эл аралык сотко Израилге каршы геноцид ишинде үчүнчү тарап катары кошулуу арызыбызды бердик. Кылмыштар үчүн жазасыз калган Израиль күн сайын көбүрөөк бейгүнөө палестиналыктарды өлтүрүүдө. Эл аралык коомчулук геноцидди токтотуу үчүн бардыгын жасоого тийиш. Израилге жана анын жактоочуларына чара көрүүгө тийиш. Туркия бул жолдо бардык күч аракетин жумшайт деп жазды Фидан социалдык тармактагы баракчасына. Туркия Түштүк Африка Республикасынын Израилге каршы доосуна кошулган 7-нчи өлкө болду. Буга чейин ушундай эле арыздарды Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина жана Испания берген. Булак Суберкежев.